erте менен Акыя менен Тогусторого кирдик. Тогусторон толук кыдырып, анан чыгып барасак, Тогусторон чыгып беришинде жолуңар шыдыр болсун деп жазып коюптур. Анан Байет келгенде айттым, ошону алмаштырып коюш керек экен, жолуңар шыдыр эмес шыйпыр болсун деп. Шыйпыр жолду көрүп келдим. Шыдыр жолду көрбөдүм. Урматтуу туугандар, кечинде келгеним үчүн, кечигип келгеним үчүн кечирип сурайм. Асыресе мен Атантай атабыздын, Тайлак атабыздын, Шырдакбек, Ормахан, Арстанбек аталарыбыздын арбактарынан кечирип сурайм. Анткени алар сактап келген, алар барктап келген, арнабызды сактай албай жатканы үчүн кечирип сурайм. Алар ыйык тутуп келген Абийирдин бүгүнкү күндө акчага албашылып жатканы үчүн кечирип сурайм. Ириде бүгүн Кыргыз бийлиги, же болбосо Кыргыздын бийлигинен ыктаган, Кыргыздын бийлигинен чыкпаган 3 партия 1,5 миллион кыргыздардын добушун алдын ала сатып алды, же болбосо арнамысын тандоо укугун тартып алды. Силер ушунун баардыгын көрүп туруп, кабыл сөзүңөрдү айтышыңар керек да, качанга чейин Кыргыз ошо кошомат кылып жүрүшүбүз керек. Качанга чейин нарындыктар аракчыларды, каракчыларды шайлашыбыз керек. Жабакчыларды шайлабайсыңар. Чынын айтканда, Кыргызстандагы мындай чаң баскан жолду көрө элек болчумун. Мен 7 областты баары кыдырып келдим. Мен деле билем кайсы жерде, кайсы аймакта мына аймактарды өнүктүрүү жылы деди, 3 жылдардан бери өкмөттүн негизги программасы аймактарды өнүктүрүү. Биз аймактарды өстүрбөй эле каймактарды өстүрбөдүкпү? Каймактардын баары ак үйдө жатып отуруп, эми аймактарды өстүрөбүз достор. Биз ошого добуш бере сатпайбыз. Аймактар өссө, жок дегенде 5 километрден дагы жыл салса бүтөт эле го. Эмне үчүн чаткалдын жолун чаң басат, казарман жок болсат, ал жактан алтын чыгат го. Алтындын баарын алып кетип атат, чаңын баарын калтырып кетип атат. Эмне үчүн? Мен ушуну көтөрө алам. Мен ушул боюнча арттан түшө алам. Мен калыс акыйкат сөздү айтып, бюджеттен бөлүнгөндө көзөмөлдөй алам. Эй, бөлгүлө. Калыстык кыргыла, Актала менен казарманга бөлгүлө. Жолун салгыла деп.